Кто реально захочет войти в такой союз, который только на бумажке, в котором ни один договор, ни одно соглашение не действует, а действуют и работают капризы и прихоти какого-нибудь царька. Президент Алмазбек Атамбаев ЭАЭПтен царёгу ким экенин айтпаса дагы, Евразия биримдикке кирген ар бир президент мындай сөздү кече эле бирге чай ичип отурган өзүнүн коллегасынан угамын деп ойлоп болсо керек. Улуттук кеңештин жыйыны мамлекет башчынын кезектеги балп этмелери менен коштолуп, бул жолу ачуусун аттарын атабай, бирок даректери так тараптарга жолдоду. И меня поражает, конечно, полное равнодушие и полное безразличие к сложившейся ситуации руководителей стран Евразес и, конечно же, руководство Евразийской экономической комиссии во главе с Тиграном Сарксяном, который должен был тут колокола бить, бегать. Абсолютно наплевать. Эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан. Бул тууралуу Сарксян азырынча өзүнүн пикирин билдире элек, бирок ЭАЭПке кирген өлкөлөрдүн президенттери эртели кечпи Атамбаев айткан сөздөрүнө жооп берет. Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из Евразийского экономического союза. Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца отрезан от остальных стран Евразес по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от Евразес. Так кто тогда разваливает Евразес? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть, кто пишет заказные статьи. И причем Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Азырынча бир гана Казакстандын чиновниктери айтылган дооматтарга жооп кайтарды. Болгондо дагы кыргыз-казак чиновниктеринин ортосунда айтыш таймашы жаралып кете жаздады. Атамбаевдин Назарбаевга карата сын пикир айткан сөздөрүнөн кийин аптанын ичинде эки өлкөнүн атка минерлери жарышып кайым айтышышты. Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин чек арадагы абал боюнча айткандарына комментарий берди. Казакстандын маалымат каражаттары кабарлагандай, ал бүгүн Астанада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, дипломат катары башка өлкөнүн башчысынын айткандарына баа бере албасын айтты. Болгону белгилүү саясат таануучунун Кыргызстандын кетип жаткан президентинин айткандары саясий маданияттуулукка жатпайт жана эгемен мамлекеттин башчысынын статусуна туура келбейт деди Абдрахманов. Ошондой ал эки өлкө ортосундагы мурда жетишилген келишимдер боюнча ишке ашыруу боюнча аракеттер улана берерине ишенерин айтып, Кыргызстандын премьер-министринин Астана сапарында иштелип чыккан жол картасына кол коюуга өзгөчө көңүл буруу керек экенин кошумчалады. Менин кесиптешим Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов өзүнүн пикирине каршы деп ойлойм. Эгер ал өзүнүн дипломат жана Казакстан Республикасынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы катары башка мамлекеттин башчысынын билдирүүсүнө баа берүүм туура эмес деп эсептейм деген сөзүнөн кийин чекит койгонунда макул болсо болот эле. Мейли таанымал саясат таануучу болсо дагы, ал саясат таануучунун сөзүнө жана пикирине кошулуу саясий жактан туура эмес. Ал өзүнүн баштапкы сөзүнө карама-каршы болуп жатат. Ал аз келгенсип Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстан Сенатынын төрагасы Касым-Жомарт Токаев жооп кайтарды. Атамбаевдин Казакстанга ыплас асылуулар менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы жакшы коңшулук мамилеге зыянын гана тийгизет. Чоң саясатта мындай түрдөгү эмоцияларга орун жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. ЭАЭПтин нормаларын, талаптарын аткаруу керек. Сүйлөшүүлөрдүн предмети мына ушул. Алмазбек Атамбаев ЭАЭПтин бир президентин царек деп атап, дүйнөнөн өтүп кеткен Өзбекстандын мурдагы президентин өз убагында Кыргызстанга газ бербей койгон деп күнөөлөдү. Я помню, как весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней страны, всему югу Кыргызстана отключили газ. Просто по прихоти. Я это помню. И около миллиона кыргызстанцев, живущих в городах на юге страны, остались без газа
и остались без света. Ал эми казак президенти Назарбаев Атамбаев менен ачык айтышкан жок. Тескерисинче ал баарын ынтымакка чакырды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Алматы клубунун жолугушуусунда аймактын ийгиликтүү өнүгүшү үчүн Борбор Азия мамлекеттери бирдиктүү болушу керек деп билдирди. Кыргызстанда бир аз убакыт мурда шайлоо өттү. Мен чоң оптимисттик көз караш менен биздин Борбордук Азия чогуу болууга жана бирге турганын көрүп турам. Биздин мамлекеттердин өсүп өнүгүшү үчүн мен кимдир бирөөнө каршы чыкпайм, деди Назарбаев. В Киргизии недавно прошли выборы. Я с большим оптимизмом смотрю в будущем, что вот эта Центральная Азия, мы говорим, Центральная Азия наша, она просто обречена быть вместе, объединяться не против кого-то, а ради блага наших государств, для процветания наших народов. Я на это очень надеюсь. Тем более здесь правильно было сказано, есть проблемы воды, есть проблема, что эти народы живут. У нас живут большое количество узбеков, киргизов, у них живут казахи. И так у нас все перемешано здесь. Интернациональные семьи, родственники. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем дальше будет стабилизироваться экономика, политическая ситуация, естественно, мы обратим внимание на свою историю, культуру и будем стремиться к объединению. То есть мы все Богом данные соседи. Президенттердин ортосунда кандай мамилелер болбосун, алар эч качан өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөбөй, биринчиден башкарган элинин жашоосу жөнүндө ойлонуш керек деп айтат экс-премьер-министр Феликс Колов. Мы испортили отношения со всеми, с Турцией, значит, с ближайшими нашими соседями, с Узбекистаном, это благодаря Мирзиёеву. Потому что вы знаете, как Каримов он старался держать. Мирзиёев первым начал открытую политику с центральноазиатскими странами. И мы с удовольствием это приняли. Поэтому хвастаться, что мы чего-то сделали, посмотрите по экономике. Наш глава государства критикует Казахстан о том, что у них 20 раз больше там ВВП, но зарплата в 1,5 раза больше всего лишь по сравнению с нами. Извиняюсь, зачем лезть в чужой карман? Ну а такие вот вещи, то, что мы позволяем портить отношения с соседями, это ни в какие рамки международные не лезет. Понимаете? Если президенту нашей страны, значит, Министерство иностранных дел Казахстана, премьер-министр, его слова называют провокационные, безответственные, лживые. Когда Назарбаев на все это говорит одним словом вранье, какой уровень, понимаете, нашего главы государства? Обидно за него становится, что он так себе позволяет. Конечно, мы должны его защищать перед другими, да? Потому что, как говорится, он хоть плохой президент, но это наш президент. Но мы должны в то же время и говорить о том, что надо быть более выдержанным. Надо как-то рекомендовать другому главе государства, чтобы он так себя не вел. Отражается на простом народе. Вот проблема в чем, понимаете? Кыргызстандын кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин сөздөрү өлкөгө кандай таасирин тийгизери белгилүү. Кыргыз эли кечиримдүү болот эмеспи? Атамбаев баары бир кетет деп карапайым эл анын сөздөрүнө көп деле маани бербей калса керек. Азыр кыргыз эли Атамбаевдин бир сөзүн гана колдойт. Жаңы шайланган өлкө башчысына "Досум, мени уят кылбай таза иште" деген сөзү баарына майдай жакты. Урматтуу Сооронбай Шарипович, досум, эми уят кылба, таза иштеп бер. Таза иштеп бер, таза иштеп бер. Ал эми коңшу өлкөлөрдүн президенттери тактыга жаңы отурган Сооронбай Жээнбековго ысык салам жолдоп атканы кубандырат. Балким жаңы шайланган президент Жээнбеков абалды жакшы нукка буруп, тышкы саясатты туура багытта алып барат деген үмүт бар. Анткени тышкы саясатты жөнгө салбаса, Атамбаев айткандай, блокада ар тараптан улана берет.